Адырман көрчүлөрүбүз, мезгил тынбай жылган сайын күнүгө мен суктанам ары бир аткан күнүмө, себеп дегенде тирүүлүктүн дагы бир күнүн көрүп турган чагыбыз деп Элтер мамлекеттик телеканалга Кутман таң программасы эфирдик сапардын алдын көздөй улантат. Мына ушундай жагымдуу чыгарманын ыргактары менен сапарыбызды улап Кутман таңга алайлы дагы студиябыздан орун алган меймандарыбыз менен жакындан тааныштырып, дил маек курууну баштайлы. Мына ушул мектеп курагындагы келечек жаш муундардын келечегине кам көрүп, өз кези келгенде өлкөнүн туусун колуна кармай турчу жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап, ырчы, бийчи, модель жана ошондой эле теле алып баруучуларды дайындап келген Чынара студиясынын жетекчиси Турсунбаева Чынара айым бүгүн бизде конокто, жана ошондой эле окуучулар менен келип олтурган чагы окуучуларын жакындан тааныштырып өтсөк, Имран Санжарбеков жана ошондой эле Медина Шерикова бүгүн бизде конокто. Арыбаңыздар. Кош келипсиздер. Медина, кош келипсиң. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейли. Бүгүн аптанын алгачкы иш күнү, дүйшөмбү күндүн таңын жакшы тосуп алдыкпы, Чынара айым? Абдан жакшы. Кандай келип алдык? Жакшы маанайда тостук. Жакшы келип алдык, өз убагында жеттик. Имран, уйку кандыбы? Ооба. Уйку келбейли, жакшы. Ооба. Ой, азаматтар. Мына ушул Чынара студиясынан кабарыбыз бар, чындап эле жаш жеткинчек өспүрүмдөргө жакшы ыңгай шарт жагдай түзүп келесиздер. Баягы өзүнүн ар тараптуу өнүктүрүүгө, ар тараптан өнөрүн көрсөтүүгө канча жылдын жүзү болду түптөлгөнүнө, бүгүнкү күндө канча баланын курамына камтып турат, бир аз маалымат берип өтөлү келиңиз. Негизи жакшы суроо, биз аябай берилип, биротоло ушу баш оту менен киришип иштегенибизге 3 жылдын жүзү болуп калды. Жетип жетпейт да бир аз. Учурда ырчы, бичи модельдердин баарын кошкондо бир 100 окуучунун дегендей. Ай, керемет. Жакшы. Анан натыйжа жакшы болуп атат. Натыйжа албетте жакшы, баягы улам өсүү, баягы ар бир катанын үстүнөн иштешебиз дегендей. Жакшы. Анда кезекти шакирттерге берели. Медина, канчанчы класста окуйбуз? Экинчи, үчүнчү. 3-класста, жакшы. Канча болду бул ийримге келип атканыңа, студияга? 3 жыл болду. 3 жылдын аралыгында 11 бий бийледим. 11 бийден мага эң биринчи бий хулиганка бий жаккан. Ой, азамат, сен бийчисиң, анан дагы кайсы тармактарына катышып атасың? Бийчи, алып баруучу жана Ырчылыкты, ишини аркалап каласың, ой, азамат. Жакшы. Имран, чоң ойгондо ким болобуз? Ошондон баштайынчы. мен чоң ойгондо милиционер Гай болгум келет. Милиционер болосуң, Ооба. Жакшы. Анан азыр сен дагы бийге катышып атасың, же ыргабы, же алып баруучулуккабы? Любойна катышып атам. Ой, азамат. Сен айтор бардыгына кызыгасың, Ооба. Жакшы. Азыр теле алып баруучулукка кызыгасыңарбы силер дагы? Ооба. Экөө тең ошол курска. Жакшы. Анда силерге бир мүмкүнчүлүк берейин. Мына жаңы жылыбыз кирип келатат. Ошол жаңы жылдык кечени бир аз алып барып көргүлөчү, кандай экенин. Саламдашабыз, достор менен. Кимден баштайбыз? Экөөңөр чогуу алып барып көргүлө. Баштай бер. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кандайсыңар, достор? Менин атым Санжарбеков Имран. Мен Шерипова Медина. Баарыңарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен деп койгон. Жаңы жылыңыздар менен. Ой, азаматтар. Чынаржы, чындап эле жаш бөөктөрүм менен арбаныраак сүйлөшкүм келип атат. Жакшы, анан баягы теле алып баруучулук жактан өркүнүңөр өссүн, буюрса силерден келечектен көптү күтөбүз. Чындап эле сонун мыкты деңгээл. Анан эми дагы бир багытта өнөрүңөрдү ачканга аракет кылалы. Угушумча экөөңөр тең ырчылыкка жакын экенсиңер. Анан бир аз ыр сурансам болобу? Экөөңөр дуэт ырдап бересиңерби? Анан дагы кайсы ырды ырдап бересиңер? Кыш айы. Кыш айы, келгиле анда биз кол чаап туралы. Экөөңөр Баштай бер. Жыл жаңырткан жыл сайын, жакшы көрөм кыш айын. Ару кардай тазартат, айлананын бүт барын. Бүт аламга аяз кыз, аппак кийген чапандай. Бактарактын бүчүрүнө бермек суру таккандай. Бактарактын бүчүрүнө бермек суру
жаткандай. Балдар кыздар келгиле, Балатынын жанына. Шаңду бийлеп ырдайлы жаңы жылдын шаңына. Шаңду бийлеп ырдайлы жаңы жылдын шаңына. Аяз ата, аяз кыз, келет белен камданып, жаңы жылга жакшы тилек каалоолорду арнашып, бүт аламга жаңы жыл, кутту келсин, кут берсин, жакшы максат тилектери орундалсын бүт элдин, жакшы максат тилектери орундалсын бүт элдин. Балдар кыздар келгиле, Балатынын жанына. Шаңду бийлеп ырдайлы жаңы жылдын шаңына. Шаңду бийлеп ырдайлы жаңы жылдын шаңына. Болду. Ой, азамат. Сонун. Жакшы. Медина, жаңы жыл келатат, Аяз атага кат жаздыкпы? Кат жазабыз. Аяз атадан эмнени сурайт элең? Ушул деңгээлде жакшы болушун, чоңойгондо жакшы бичи, ырчы, алып баруучу болгондо. Жакшы, азамат, сонун. Имран, Аяз ата белек берем десе, эмне белек сурайт элең сен? Менби? Мен дагы ушундай белек сурайт. Ой, азамат, мисалы оюнчук же болбосо машина сурайт белең? Ооба. Трансформер. Биз кат жазганбыз, Кат жаздыңбы? Эмне сурадың Аяз атадан? Аяз ата мынтип жазгамда, Аяз ата кандай деп анын. Мен жакшы көргөнү, биз баардыгыбыз жакшы көргөн нерсени алып келесизби? Бүт досторум алып, бүт подарка келет да турабы деп анан. Айтып кетип да. Ой, азамат. Буюрса Аяз ата алып келет жаңы жылда, аны күтөлү. Чынар же, сиз да кат жаздыңыз. Биз экөөбүз чогуу жаздык. Жакшы. Анан эми бүгүнкү күндө мына ушул Чынара студиясынын алдыда койгон пландар кандай болуп атат? Жыл жыйынтыгы дагы 2023-жылдагы жаман эмес жылдардын катарын толуктады албетте. Ийгиликтер, жетишкендиктер жана ошондой эле 24-жылга койгон пландар жөнүндө кичине. Албетте, жакшы ийгиликтерге жеттик деп ойлойм. Себеби мен өзүмдүн баягы ар бир адамдын деңгээли болот эмеспи, өзүмдүн деңгээлимде бир жакшы эле тепкичтерге чыктык да. Көптөгөн окуучулар менен көптөгөн бийлерди чыгарып, мен улуттук бийлер менен иштейм да көбүнчө. Башкалар менен тааныштык, башка топтор менен таанышып, телевидениелерге чыгып, сынактарга бардык, жыл мыктысы деген наамга ээ болдук. Грамота, дипломдорду алдык. Керемет. Жакшы, кыздарым аябай бардыгы мындай мектептен дагы директорлор аябай колдошот. Мен 2 мектептин окуучулары менен иштейм да. Алар бардыгы мындай кыздардын эмгектерин баалап турушат. Баягы кыздарды сахнага чыгып бийлегенде эле кол чаап, колдоп турса эле, сүрөткө түшүп койсо эле бул укмуш да. Булар үчүн бир өзгөчө бакыт. Туура. Алып баруучулук боюнча дагы ушул телевидениеден түшпөйбүз. Биздин продюсер Капар Сабрахонович менен ушул Балажан берүүсүндө чогуу иштешебиз. 4 окуучум бар, алып баруучулар. Булар дагы аябай жакшы ийгиликтер жаратышты. Кече эле мына жаңы жылдын алдында деп жаңы жылдык съемкаларга катышып келдик. Эми айта берсе көп. Анан дуэт боюнча бул экөөсү былтыр Мамалак аттуу ырын ырдап чыгышкан. Булар ошол сынактарга, чоң моделдик сынактарды өткөрдүк. Алар ырдашты, тойлорго чейин ырдашат. Ой, керемет. Элдерден тартынбай экөөсү бир укмуш башкача чыгып келатышат. Буюрса алдыда чоң максаттарыбыз, жакшы келечегин кылып, бир жакшы ийгиликтерге жетебиз деген максат. Топ боюнча деле ошол улам алдыңкы жаңы тепкичтерге чыксак деген максатыбыз бар. Жакшы. Мектептеги иш-чаралар Мединасыз өтпөсө керек, Жок, өтпөйт. Сонун. Жакшы. Медина, бул ийримге катышам деп башка сабактарың калып калбайбы? Жетишесиңби? Тесте калат, бирок жетишем. Суранабыз. Жакшы. Мектепте кандай окуйбуз? 5ке. Жалаң 5кеби же кичине аралашып турабы? 5ке. Ой, азамат, жакшы. Класс жетекчиси кече жакында эле айтты, тескерисинче окууну да аябай жакшы алып кетти деп айтат да. Биге катышкан кыздар окуусун алып кетет экен тескерисинче. Баягы көңүлү ачылып, ушундай болот экен да. Жакшы. Медина чоңойгондо ким болду экен? Менби, бичи. Бичи, жакшы. Анан биздин бул тармакка келишиңе эмне себеп болду? Сен өзүң ушул нерсеге кызыктыңбы же ата-энең ай кызым жүрүм, оякта бир жакшы нерсе бар экен, ошого катыш деп алып келдиби? Жок, эң биринчи мен
танцага катышып аткан. Анан модель менен Балажан чыккан. Анан мен Балажанга катышкым келди. Анан ушундай дармакка жетти. Өзүнүн таланты бар. Жакшы, Азамат, биздин Имран мырзабыз баягы өзүңүздүн уулуңуз, жаңы ушпасам. Жакшы, өзүңүздүн уулуңуз дагы ушинтип өнөр адамдарынын катарын толуктап турганы. Мамабызга, апабызга эркелеп кээде турбай койгон же кылбай койгон учурлар болобу же? Маманын, апабыздын тартиби кандай? Кээде урушкан учурлар болобу? Болот эми. Бирок кээде жакшыраак жүрүп алып калат да. Кээде урушпай калат. Эмнеге урушам? Кайсы учурда урушам? Туура эмес кылган учурдар эле урушат да. Туура эле кылганда вообще урушпайт. Багат да бизди. Кантип багам айтып койчу. Бул эркелетем деген сөздү багам деп айтат да. Кантип багат кана? Байлыгым, бакытым, рахатым, кыялым, үмүтүм деп баардыгын айта берет да. Анан бул кача берем артынан колай берет. Мен космак ойноп кетем да анан. Мында бүт комнатада мындай, бүт жакка колап кете берет да. Бияка кетем, тияка кетем, бияка бүт жакка кетип кала берем. Айтор бир маал кубалашмак ойнойсуң. Ой, Азамат, жакшы. Анан кээде баягы сабак учурунда апабызга эркелеп, ой, апа деп эркелеген учурлар болобу? Болот. Бул мага үйрөтөт кайра. Мындай айтсаңыз болмок да, анан буга өзүм сөзүм менен айтсам болобу деген учурлар болуп калат да. Жакшы. Биз мектепке бара элекпиз да, Имран, Ооба. Садикке барып атабызбы? Ооба. Бала бакчага. Бала бакчадан кандай балдарды алып келебиз? Бала бакчадан көп эле балдарды алып келебиз. Жакшы. Бала бакчага барган жактыбы? Жакты. Эмнеси менен жакты? Ал жакта эмнелер бар экен? Цыплята билесиңер го, ошолор досторуңду айтсаң. Мен көп досторум бар да, ошонун аттарын бардыгы билем да. Мен главный байкем бул Нурислам деген. Эң главный бирок ал менден чоңураак да, кичине. Анан бүт балдарды кыйындап жүрө берет да. Анан биз бул калп эле жарантип дос болуп жүрө беребиз да. Ошондой эле болуп дос болуп жүрө беребиз. Анан кийин неме бир күнү экөөбүз урушуп кеткенбиз да. Жашыл тоголок горкабыз бар да, ошол жерде площадкабыз игра. Эмнеге урушуп кеттиңер? Урушуп кеттик, неме бул. Мен Нурислам менен урушкан жокмун. Бир досум менен урушуп кеттим да, Арет деген досум менен. Эмнеге кыз талаштыңарбы? Эмне болду? Кыз талашкан жокпуз. Неме горканы талаштык. Жок, мончалык горка болчу. Узун кичине жалпаган анан мындайраак. Ой, Азамат. Цыплятаны айтпадың го. Бүгүнтөн баштап мен да сени менен дос болоюн, мен дагы дос кыласың. Экөөбүз достошолу, Менин атым Кайырбек болот, мындан кийин айтып жүрөм. Мен Кайырбек деген бир дос байкем бар. Азамат, жакшы. Сезим, Имран менен бирге ыр аткаруу сага кыйынчылык жараткан жокпу? Баягы ортоңордо жаш курак бир арман эле болсо керек, бир 5 жаштай. Баягы, ой, кичинекей бала экен, мен чоңураак балдар менен ырдасам жакшы болмок деген ой болгон жокпу? Жок. Экөө бири-бири менен аябай жакшы тил табышат, бири-бирин жакшы түшүнүшөт. Урушпайт, такыр урушпайт. Жакшы. Анан мына ушундай жаңы жылдык кечелерге балдарга ар кандай образ берүү үчүн баягы форма дейбиз, сырткы кийим дагы чоң маани берет. Ал үчүн сиздерге көмөк көрсөткөндөр ата-энелерби, кимдер ата-энелер болсо аларга учурдан пайдаланып бир азчылык айтып өтсөңүз болот келиңизчи. Ооба, буга чейин биз ата-энелердин арасынан комитет шайлап койгонбуз. Ошол ата-эне бизге баардыгын каржылап дегенде кандай уюштуруп, ата-энелер өздөрү каржылашат да. Ошентип иштечүбүз. Бирок быйылкы жылдан баштап мен өзүм аракет кылып калдым. Себеби ошо жеке тигүүчү менен иштеш баштадык да. Буюрса, ар бир бийибиз бүткөндө костюмдарды буйрутма беребиз, алар бизге жасап беришет. Жакшы. Бүгүнкү күндө балдарды ийримге кабыл алуу чектеле элекпи? Эгер чектеле элек болсо, мына азыр бизди Жергебиздин 7 тубанда түз эфир аркылуу көрүп жатышат көрүүчүлөрүбүз. Балдарымды ушул жака алып келсем болот эле, Мединандай болуп, Имрандай болуп,
дуэт ырырдап теле алып баруучулукка же болбосо модельдик ырчылыкка бийчиликке кызыгат эле мен балам дегендер болсо сизге кандай кайрылса болот? Мага жолдору баягы азыркы замандын талабына ылайык бүт эле соц тармактар менен болуп кетпеди ошол жакта Чынара студия деп жазса эле Instagram, TikTok, YouTube'дан чыгат. Ал жакта албетте биз былтыр дагы деле кабыл алып атасыз. Жылдын башында модельдик конкурстук сынакты өткөргөндө биз Бишкек шаары боюнча бир 4 мектептин окуучуларынын арасында өткөрдүк да. Быйыл буюрса мына жаңы жылда ошол сынактын кийинки 2-сезонун баштайбыз. Албетте болот келип катышса, жазылышса, бий боюнча болбой калат. Мектеп ичиндеги окуучулар менен иштешем. Алып баруучулук боюнча дагы болот. Биз дагы бир мектепке барып, ал жактын өзүнөн 10-15 окуучуну алып, алар менен да иштешкенбиз былтыр. Жыйынтыгында бул кичинекейлер тандалып чыкты да. Анан эми арасында таланттуу балдар бар. Жакшы, бул ийримдин сапары канчага чейин уйланат? Бул окуучулар кайсыл куракка чейин окушат? Тактап айтканда, анан бул ийримди бүткөндөн кийин тастыктоо үчүн кандай сертификат же дипломдор берилеби? Курсту окуп бүтүшкөндө ыраазычылыкка алышкан. Быйыл дагы окуп улантып келатышат, практика жүзүндө да, биз мындайча айтканда иштеп жатышат. Анан жыйынтыгында буларды улам өстүрүп, дагы башка жактарга, өздөрү каалаган жактарга барышат, же болбосо өзүбүз менен эле алып кетебиз деп ойлойм мен. Өзүм деле өскүм келет да булар менен. Ана бара-бара жаңы окуучуларды булар окута турган деңгээлге жетип калабызбы? Жакшы. Жогоруда баягы эфир сыртында сүйлөшүп отурганда Имрандын актерлуктагы чеберчилиги жөнүндө кичине сөз башы келетип анан эфирге өтүп кеттик. Актер болуп кайсы киного тартылды Имран? Качкын. Качкын. Ал жакта сен кимдин ролун аткардың? Канат ролун аткардым. Не кылат экен Канат? Канат жана Мээрим Атантаеваны тааныйсызбы? Ооба, тааныйм. Артынан ыйлап, колоп Апасы болду, кинода апам болду да жанантип. Анан жана Субардын гром машина менен азан сол машинаны айдап жүргөндө руль менен айдап. Артынан Мээрим Атантаева башып кетип атат. Мен бул артынан чуркап жетишим керек да. Чуркап жеттиңби анан? Жеттим анан. Биз ол можерде мынтип карап токтоп калдым да, анан кайра кеттим, артынан кайра кеттим. Кайра тартышканда. Ошондо көмүп калгам да. Бир эле жолу тартышпайбы, Мындан кийин бир эле жолу тартышсын. Сени ой Азамат, жакшы. Кинода тартылган жактыбы? Ооба. Дагы режиссерди айтпайсың. Режиссер ким экен? Бактмуку. Ой, баракелде сол. Дагы башка режиссерлор келип, Имран биздин киного тартылып бер десе тартыласыңбы? Ой Азамат, бардык киного, Жакшы. Анан эми Медина биз ушул учурдан пайдаланып ата-энебизге, көрүп жаткан болсо классташтарга, мугалимдерге ыраазычылык билдирип өтсөк болот. Жаңы жыл менен куттуктап өтөлү. Мен ата-энеме жана Чынара эжеге рахмат дейм. Анткени Чынара эже мени ушинтип деңгээлге жеткизди. Жакшы. Анан классташтарга салам айтпасак тарынат, азыр көрүп турат анан. Жаңы жылыңыздар менен деп баарын куттуктай бергиле. Биздин классташ. Жаңы жылыңыздар менен. Классташтарга салам. Классташтарга салам. Жакшы, ой Азамат. Келиңиздер эми мүмкүн болсо дагы бир жекеден бир куплеттен болсо ыр сураналы. Стихтери бар, ырсаптар жанагы жаңы куттуу болсун жаңы жыл дегенди айтты. Сен жанагы бир куплет айт, Мединадан баштайсыз? Айт. Жер өстүрөт эгинди, эген өсөт дегенди, учуп түшкөн апакка, акар сенде алтын бар. Ой Куттук Азамат. болсун жаңы жыл, мыкты болсун жаңы. Куттуктайм эл журтту, сизге арнайм жаңы ыр. Ой Азамат. Жакшы. Буюрса мына ошол ырлар менен жаңы жылдык кечелерде Аяз Атадан арбын белектерди аласыңар деген ишеничтебиз. Рахмат. Анан эми Имрандын дагы куттуктоосун угалы. Жалпы элибизди, көрүүчүлөрдү ошол кинодо аткарган актерлор да көрүп атат болуш керек азыр бизди эфирде. Ошолорго дагы салам жолдо. Баарына салам айт, Аза братан. Кел. Мына бул Бул жакка жакка карап айт.
Бақыт байке қандайсыз, Аза байке да қандай, баарыңызга салам айтып атам. Молодец. Бакчаңдагы эч кымбат Болотбек, аны жибек эжелерге айтасың? Кымбат Болотбековна, здравствуйте. Бала бакчасы расмий тилде окшойт, Аралаш. Жакшы. Анан достор. Достор, Баарыңарга салам, достор. Тайнең. Тайне кандайсыз? Таңилеке, байлеке кандайсыз? Жаңы жылыңыздар. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ой, Азамат. Имран, жаңы жылды күттүк ба, аябай? Эмнеси менен жагат жаңы жыл? Жаңы жыл көбүнчө мага Аяз ата подарок берген жагат мага. Жакшы. Аяз кыз дагы жагабы же ал белек бербеген үчүн жакпайбы көп? Белек берген үчүн жагат. Бирок аны да можер неме? Сана можеричи мурдун жанагы кызыл болуп келет го. Жана клоунго окшоп келет го. Жана кышта кар жагандачы неме болсо суу мурдум ушуп калса, анан шарфын можерге тагылсам, вообще шук келбейт да, мынтип ачып, оозун жабып кетип атсам эле мен жагып окшоп калам да. Анан можер мынтип кызыл болуп Аяз атамыз мурдуна окшоп калат да. Клоундукуна окшоп калат, ошентип калат да. Демек, Имрандан Аяз атага кеңеш, мурду кызарбаш үчүн моюн жапкычын мурдуна чейин кылып аласың, өйдө көздөй. Ошондо суук тийбейт. Ал билбейт турбайбы? Билбейт экен, айтып коелу биз дагы Имран ушинтип айтты деп, Аяз атага кеңеш айталы. Жакшы. Келиңиз Чынар айым. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө жаңы жыл менен куттуктап, жалпы ошол ийримдеги балдарыңызга ырасчылык сөз айтсаңыз, анан сапарыбызды картып ашыгып турган чагыбыз мына ушул 2 жаш жеткинчек бөөктайыбыздын дагы клиби биздин алдыда күтүүдө. Келиңиз. Рахмат. Учурдан пайдаланып бардык менин бичи кыздарыма салам жолдойм. Ар дайым ден соолукта болгула. Мен силердин ар бириңердин ар бир өзгөчөлүгүңөр менен жакшы көрөм. Албетте балдарын кыздарын колдоп кубаттап мага ишенип алып келип жаткан ата-энелерге салам жолдойм. Ар дайым бактылуу болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен. Кирип келе жаткан жаңы жылыбыз өзгөчө жылдардан болсун. Өтүп бараткан жылыбыз абдан жакшы ийгиликтерди жаратты. Мындан дагы жакшы ийгиликтер болсун. Ырыс кешиктүү, токчулуктун, молчулуктун жылдарынан болсун. Албетте бул чөйрөгө мен апамдын таланты мага өтүп ошол аркылуу келдим десем болот. Апама дагы ден соолук каалайм. Ден соолукта болуңуз, бардык көрүп турган көрүүчүлөргө, туугандар болобу, бир тууганым, балдарым, продюсерим Капар Сабрахановичке бардыгына салам жолдоймун жаңы жылыңыздар менен. Ай, рахмат, ыраазычылык билдирели. Бөөктөрүмдү көрүп алып, мен дагы жаңы кичирээк кезде, жаш кезимде, мына ушул Имрандай кезимде жаттаган ырларым эсиме келип атат. Баарыбыздын эсибизде болсо керек. Жаңы жыл келди, жаш балбан, кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган деп биз дагы Аяз аталарды силердей болуп күтчүбүз. Буюрса силер дагы чоңойгондо мына ушул эжеңердин таалим тарбиясы менен көрсөткөн жолу менен ушундай бир чоң телеканалда алып барчу болосуңар деген терең ишенимдебиз. Мына ошол ата-энеңер дагы, биз дагы, жетекчиңер дагы ошентип ишенет, ошол үмүттү актайсыңар деген ишеничтебиз. Буюрса, кыялдар орундалат, жаштын тилегин берет дейт. Келечек жаштардын колунда. Мына өлкөбүз өнүгүш үчүн силердей, Имрандай, Мединадай жана ошондой эле Чынара студиясынын жалпы окуучуларындай жаштар керек өлкөгө. Андыктан силерге ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Баарыбыз бир куттуктап коелу азыр көрүүчүлөрдү. Жаңы жылыңар менен деп, мына Чынара эжебиз жетекчи катары бизди карап турсун. Үчөөбүз эми алып барчубуз да, теле алып барчубуз, үчөөбүз. Үчөөбүз чогуу жаңы жылыңыздар менен дейбиз, Анда эмесе кеттик. 1 2 3 жаңы жылыңыздар менен. Ай баракелде. Сиздерге ыраазычылык айтуу менен биздин көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. Бүгүн Чынара студиясынын окуучулары Имран Санжарбеков жана ошондой эле Медина Шерикова бүгүн студиябызда жаш жеткинчек бөөктайлардын катарын толуктады. Өзүңүздөр жогоруда өнөрүнө күбө болгондой эле ар тараптуу ар кыл өнөр ээлери экен. Мына ошол өнөрлөрдүн алдыда дагы бирөөнү күбө болобуз. Имран Санжарбеков, Медина Шериковадан жагымдуу ырдесте алдыда клиби менен бирге көрөбүз.
Мына ушул Имран менен Мединадан жагымдуу чыгарманы биргеликте угуп алдык. Бардыгыбызды жаңы жылга жаш палатаны айланууга чындап эле чакырык таштап өттү десек жаңылышпайбыз. Жаңы жылыбыз келе жаткандан кабар берип, жаш бөөктайларыбыздын, жалпы көрүүчүлөрүбүздүн көңүлүн ачып коңгуроо какты. Биз болсо сапарыбызды алдын көздөп уланталы. Мына ушул жан дүйнөсү баягы аруу таза балалыкка кайрадан баргыбыз келип турат, эч кайда алыстабастан. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө жаш жеткинчек бөөктайларыбыз уйкудан ойгонуп биздин катарыбызга кошулду деген толук ишенимдебиз. Мына ушул жаңы жылдын астында жакшы маанай тартуулап Кутман таң программасы ар бөлүгүндө жаш балдарга көңүл буруу менен мультфильм тартуулап келет. Азыр дагы биз бөөктайларыбызды сыналга жакыныраак чакырабыз дагы, бирге отуруп мультфильм көрөбүз.